Анара Айталиева 65 жашта. Ал 16 кабаттуу үйдүн 11 кабатында 3 жылдан бери жашайт. Ал алгач үйдү алганда баары жакшы болчу дейт. Бирок жылдан жылга Анара Айталиеванын үйүндө жаракалар чоңоюп жатканын айтат. Мен ушу жерде 11 этажда жашайм. Мынакей ушу квартирабыз. Биз келгенде бул жерде бул жаракаларга анча маани бербептирбиз. Кыйшык, кокуй, палан түкүн дегенден аны деле маани бербейле. А эми эгерде жер титирей турган болсо, мен мисалы үчүн мына бутум ооруйт, таяк менен жүрөм. Кантип мен 11 этаждан кандай болуп жерге түшөм? Ошону ойлоном, мен түн уктабай чыгам, мисалы үчүн. Анан эми бизди ойлоно тургандагы бирөөлөр бар бекен өзү? Бул көп кабаттуу үйдүн чатырынан суу өтүп, жер төлөөсүнө суу толуп жатканынан улам үйдү курган компаниянын кызматкерлери келип, оңдоо иштерин жүргүзүшкөн. Бирок чатырын кийин оңдойбуз деген бойдон келишкен эмес. Мына жерге койгон плиткаларды оңдоп коюшту. Болду. Бул щитибиз ошол бойдон калды. Лифтибиз ошол бойдон калды. Крышага чыгып карап да коюшкан жок. Полностью ошол бойдон эле калды биздики. Даже бул үйдө мен өткөндө деле айтканмын. Бул үйдө молния отвод болуш керек. Бул Ошто эң бийик имараттардын бирине кирет. Молния отвод жок. Эгерде чагылган түшө турган болсо, бул үйдө канча адам жаракат алат, аны Кудай гана билет. Көп кабаттуу үйдү курган Альманар ЖЧКсынын кызматкерлери келип, үйдүн алдына брусчаткаларды орнотуп, фундаментиндеги жаракаларды бүтөп беришкен. Бирок бир жума болбой кайра жарака кетип жатат деп жашоочулар нааразы. Мына эми көрүп турасыңар, мынандай болуп, жарылып, мындай болуп, кече 2 күн болуп күйүп кеткенде, мына жарылып атат, мына кара, тиресине кетти, мына дагы кетип атат, мына. Şu мен bilgenim şu, görgenim şu. Hem başka ne mına meni kafel basıp geldi, basıp attım kafel. Kafel basarız degen. Mına akvalı şu. Allah'ın adamına verdik. Baskan kafeller ver. Mına canlıgan yerler mına gel. Mına o mına yedi kana köşe uzat. Mına canlı uzat mına. Bakın o ne kadar. Demek ne der şu? Şu bilgenim şu. Mına yedi tersine getiriyor mına. Mına. Mına Allah karala mına tersine getiriyor mına. Mına yedi tersine getiriyor mına. 2010 жылы июнь окуясынан кийин Ош жана Жалал Абад шаарларын калыбына келтирүү дирекциясы Ош шаарында жалпысынан 1392 батир курган. 2015 жылы өкмөттүн токтому менен Ош шаардык мэриясынын балансына 1186 батир өткөрүлүп берилген. Алардын ичинен сөз болуп жаткан 16 кабаттуу үй толугу менен күч органдарынын кызматкерлерине кызматтык үй катары берилген. Курулган имараттын сапатын мамлекеттик дирекция кабыл алган. Болгон кок алаңдын аркасынан Ош жана Жалал Абад шаарларын калыбына келтирүү дирекциясынын тарабынан курулган. Мында башынан баштап эле Ош шаарынын мэриясы дирекциянын ишине эч бир кийлигишкен эмес. Дирекция жалпысынан Ош шаарында 22 көп кабаттуу үй курган. Анын ичинде ошол Разакова 46А дарегиндеги 16 кабаттуу үй дагы кирет. Мында айта кетүүчү нерсе 2016 жылдын 14 мартындагы номер 120 өкмөттүн токтому менен Кыргыз Республикасынын өкмөтүнө караштуу мамлекеттик мүлктү башкаруу фондуна өткөрүлүп берилген. Ушул жылдын 18 октябрында көп кабаттуу үй экология жана техникалык коопсуздук боюнча инспекторлор тарабынан текшерүүгө алынган. Анда Альманар ЖЧКсынын өкүлү да чакыртылып, үйдүн кире беришиндеги чөгүп кеткен 7-10 сантиметр тепкичтер менен төшөлгөн брусчаткаларды калыбына келтирүү милдеттендирилген. Ал эми тиешелүү кызматтардын айтымында үйдүн негизги конструкциясынын бузулушу байкалган эмес. Чөккөн жерлери кайра калыбына келтирилди. Ал эми азыр брусчатканын тепкичтин бетине капталуучу кафелдер гана турат. Толук тепкич кургагандан кийин кафелдер жабышылат. Азыр өзүңүздөр көрүп атасыздар. Аба ырайы кичине кескин муздак болуп кеткенине байланыштуу, анда өзүнүн клейинен ажырабаш үчүн жакшы благоприятный условия керек. Ошондо чапталып берилет. Калган үйдүн конструкциясында андай бир чоң коркунуч жарата турган эмелер байкалган жок. То есть разрушение же болбосо бир негизги конструкциясынан бир кеткен эмелер жок. 16 кабаттан турган үйдөгү жалпы 126 батирде 500дөн ашуун тургун жашайт. Үй 2010 жылы Ош жана Жалал Абад шаарларын калыбына келтирүү дирекциясынын башында экс-премьер-министр Жантөрө Сатыбалдиев турган убакта курулган. Айжамал Түгөлбай кызы, Кудайберди Дыйканов, ТМЖ жаңылыктары.